Урматтуу депутаттар, мен бүгүнкү күндө сиздердин көңүлүңүздөрдү аэропортто болуп жаткан жагдайга бургум келет. Мына биздин мекендештерибиз 20 миң, 30 миң, 50 миң сомго билет сатып алып, аэропортко барганда сенин учайын каттоодон өткөрүп туруп, учайын дегенде сенин 1000 сом штрафың бар экен, 2000 сом штрафың бар экен, банкта болсо 5000 карызың бар экен деп учурбай коюп жатат да. Элибиз ушул пешенетер сатып алган билети ошол жерден күйүп кетип жатат. Ошол себептен мен эки сунуш киргизет элем. Биринчиси, мына авиакассаларда ушу билетти сатып атканда билет сатып алган адамды штрафы барбы, же болбосо банкка карызы барбы, ошону текшерип туруп, анан саткандай кылсак. Эгерде штрафы бар болсо, авиакассадан айтыш керек, бар, сен штрафыңды төлөп кел, же болбосо банкта сенин карызың бар экен деп. Ошон жаап келгенден кийин анан билетти сатпаса, ар бир рейстен 5-тен 10 адамга чейин ушул аэропортто калып калган учурлар болуп атат. Экинчиси, мына же болбосо, ошол аэропортко терминал коюп койсок, түнкү саат 2 болобу, 3 болобу, күндүз болобу, ошол штрафты төлөп, же болбосо банкка карызын ошол жерден төлөп, сыртка чыгып кеткенге. Эми 40 миң сомго билет сатып алгандан кийин анан 2000 сом штраф менен аэропортто калып калган, бул аябай мындай пешенетери менен тапкан акчаларына мындай зыян келтирип атат да, кээинки учурда билбей калып атат. Андан сырткары, мына ушул экинчи дагы бир маселе бар. Ички рейстерде, мына Бишкектен Ошко, Жалал Абадка, Баткенге, Лейлекке учканда аба ырайына байланыштуу самолет учпай калат. Ошондо барганда аэропортто айтып атат да, бүгүн самолет учпайт деп турупчу. Анан биринчи күн болсо 3-үнчү күнгө же 4-үнчү күнгө жылып кетип атат. Ошону ар биринин телефондору бар. Жок дегенде СМС аркылуу, кат аркылуу телефонуна жазып койсо, бүгүн аба ырайына байланыштуу самолет учпай калды деп. Аэропортко барып келгенге 1000 сом, 2000 сом акчаларын кетирип атат. 2-3 жол жылып кеткен учурлар болуп атат. Ошол себептен урматтуу Алмаз Акынжанович, ушул боюнча өзүңүз мындай жакшы бир көзөмөлгө алып иштерди алып барсаңыз, урматтуу төрага ушул иштер боюнча протоколдук тапшырма берип койсоңуздар. Чоң рахмат.